Анан мен тиешим жок деп ошентип жооп берет. Жок, салык кызматы сиз биз экөөбүз түшүнүп билебизди. Бизде канча президент бар мамлекетибизде? Бир президент, туурабы? А у меня такое ощущение, что у нас два президента. Причем второй негласный президент. Каалагандай калчап, каалаганын коркутуп, каалагандай кылып атат да. Азыр бияктан деген я тут не при делах, я тут ни при чем деп алдабаңыз. 2 ай мурда салык кызматы эмне келип кетти анда? Азыр бир айдан кийин өчөшкөндө болуп эмне майдаланып атасыз? Кабинеттен кууп чыктыңыз. УКМКнын биякта ар бирөөсүнө мына биякта отурган депутаттар сүйлөй албай да калышты. Баары айтып атат. Кечээ бүт кыдырып чыктым каршы бергендерди. Менде мамлекеттик кызматта иштеген туугандарым жок экен. Баарын кетирдиңиздер. Кечээ болсо кыргыздын жараны экен, аны вообще кууп салдыңар. Сизге жакпаганын баарын кууп, атып эле салбайсыздарбы? Жакпайт экен айтканыңыз. Айтышпай да калды сиз менен эч ким. Мушташ эле тиги эркек киши болуп деген тиги биякта бирөө сүйлөсө, аны да кабинеттин эртеси күнү. Это мелочность. Я настолько вас разочарована, я была совсем другого мнения. Урматтуу Эльвира Жыргалбековна, дагы бир жолу айтайын сизге. Сизде мен көргөн да жокмун, сүйлөшкөн да жокмун, уккан да жокмун, билген да жокмун, эч кандай сиз менен байланышым жок. Бул бир. Ким менен байланышыңыз болсо, ошого таарынам. Так, эч кандай мамлекетте канча президент бар экенин билбесеңиз, анда уят эмеспи сизге. Анан сырткары майдаланып мен эч нерсе кылган жерим жок. Ага дагы эми сөз бересизби, бербейсизби же? Тартиптүүрөөк болбойсузбу? Сизди угуп турдум го. Тартиптүүрөөк болуп туруңуз, пожалуйста. Так. Анан каяктагы эле жок нерселерге мен атымды жабыштырып айта бербең да. Ички иштер министрлиги расследование жүргүздү, прокуратураны утвердить этти. Причем тут я? Еще раз говорю. Ну, естественно, это не я, не наше ведомство. Суд принял решение и выдворили. И что я должен? Я даже об этом не знал. Понимаете ли? Я бегаю по командировкам, работаю, уже 2 дня встречаю коллег. Я даже не знал о том, что его выдворили. Только ночью, когда домой приехал, после этого узнал. Во-вторых, вы ознакомьтесь, почему его как бы выдворили. Анан эми жөнөн айта бересиз, уят эмеспи? Сиз акылдуу адамсыз.